Жергиликтүү тургундар эми керектүү документтерин бир жерден бүтүрүшөт. Анда документтерди кабыл алуу үчүн ичинде касса, нотариус сурап билүү, даректик бюро жана фото кызмат көрсөтүүлөр бар. Калкты тейлөө борбору күнүнө 500гө жакын жаранды тейлей алат. Азыр бул калкты тейлөө борбору аябай заманбап жакшынакай болуптур. Мурун мурун барганыбызда бир күн кечке убактыбызды кетирчүбүз. Азыр болсо мынакей эң жакшы заманбап, эң жакшы калыпта жаркатып, чоңураак массивдер үчүн салып бериңиздер. Калкты тейлөө борборунда бардык шарттар бар. 14 кызматкер эмгектенет. Ичинде санариптештирилген жабдыктар коюлду. Жаңы эмеректер менен жабдылды. Эң өзгөчөлүгү ресепшн зонасы бар. Ресепшн мындай зонасы бар. Ал жакка кайрылып консультация алат. Андан тышкары ЛОВЗ жанагындай же жарандарыбыз проблемасы болсо ал жактан өзүнчө кабинет көрүлгөн. Атын мамасы менен кичинекей балдар келсе, аларга өзүнчө Калк жыш жайгашып туристтик аймак болгон Ысык көл районуна мындай борбор керек болчу. Ага 12 айыл өкмөтү керет жана калкы 100 миңге жакын. Ысык көл району өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир гана калкыбыз гана бул телебестен биздин район туристтик багытта район болгондуктан бул имараттын ачылышы жалпы эле ушу Ысык көл районубуздун жалпы элин тейлөө менен бирге мен жогоруда айткандай жалпы эле Кыргызстан боюнча ушул туризмдин өсүп өнүшүнө чоң салым кошот деген ишенимдемин. Буга чейин аталган борбор Каракол шаары, Ак Суу, Жети Өгүз, Түп райондорунда иш алып барып келсе, эми бул жаңы ачылган 5-чи борбор. Алдыда Балыкчы шаарында ачуу пландалууда. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чуртонов, ЛТР, Ысык көл облусу.